Ош шаарындагы номер 4 Киров мектеп гимназиясына бомба коюлган айтылууда. Мындай маалымат Ош шаардык милициясына келип түшкөн. Учурда окуучулар сыртка эвакуацияланып, милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Анда белгисиз жаран саат 13:34 аталган мектепке жардыргыч зат коюлду деп милицияга байланышкан. Ошол замат мектеп милиция кызматкерлери тарабынан курчоого алынган. Ал учурда 3000ден ашуун окуучусу бар мектепте тарбиялык сааттар өтүлүп жатканын айтышат. Ата-энелер ушул жерде бүткөндөр алып кетишти. Калгандары 2-де дейт эле биз. Ошо 2-де келбегендерди жол берип кетирдик. Ушундай случай болуп калса, биз деле турабыз, 2-3 саатта киресиздер деп турабыз. Соткаларды таштап чыгып келип атып, соткаларыбыз бүтүп бара калды. Акча-пакчаларыбыз калып кетти. Без понятия. Же звонок берген жок, же какой-то предупредительный бир нерсе айткан жок. Мындай маалыматтан соң окуучулар үйлөрүнө таркатылган 3 сааттан ашуун издөө иштери жүрүп, маалымат тастыкталбаганын Ош шаардык милициясынан билдиришти. Окуя боюнча шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги жана атайын топ жана башка күч түзүмдөрү боюнча барышып, аталган мектепти толук ичи тышына кароо иштерин жүргүзүшкөн жана бомба жарылгыч зат табылган эмес. Тагыраак айтканда, алынган маалымат тастыкталган жок. Буга чейин 29 август күнү Ош шаардык мэриясына да жардыргыч зат коюлганы тууралуу маалымат түшүп, бирок тастыкталган эмес. Ал учурда да кызматкерлер сыртка коопсуз жайга чыгарылган. Бүгүн да кайталанган жагдай ата-энелер менен мугалимдерди сарсанаа кылды. Мындай маалыматтар жалган болгону менен кооптулук жаратат. Атай ушунда бомба коюлду деген маалыматтар болгон. Бул боюнча укук органдары өздөрү териштирүү иштерин жүргүзүп атат. Мен ойлойм, эгерде ушундай койгон адамдар боло турган болсо, койгондон жалган маалыматтарды таратып турган болсо, бул Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде да көрсөтүлгөн. Жалган маалымат таратуу жана ушундай нерселерге алып келүү боюнча. Ал боюнча сөзсүз түрдө ошо жалган маалымат берген адам жоопкерчиликке тартылыш керек. Мындай маалымат түшкөндөн кийин сөзсүз түрдө алар реакция жасаш керек. Алардын милдети болуп эсептелет. Мына бүгүн жаңы окуу жылы башталды. Эми ушундай маалыматтарды, жалган маалыматтарды тараткан адамдарга жоопкерчиликке тартылып, жана ошондой эле мезгилде окуу корпустарыны жана коомдук жайларды ушундай бир өзгөчө көзөмөлгө алып караш керек деп ойлойбуз. Кыргызстанда терроризм актылары тууралуу жалган маалымат таратуу үчүн чара каралган. Мындай кылмышка тиешеси бар экени аныкталган адамга 220 000 сомдон 20 000 сомго чейин айып пул каралат. Мындан тышкары 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы да мүмкүн. Алмагүл Эркебай кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.